Эң негизгиси өспүрүм балаңыз менен ишенимдүү мамиле түзүңүз. Ошондо гана балаңыз ачылып, сезимдери жөнүндө сүйлөшөт. Бирок эч качан бул жөнүндө айт деп кыйнабаңыз. Муну менен ата-эне балага зыян алып келиши мүмкүн. Эгер өспүрүм сизге өзүнүн сезимдери жөнүндө айткан болсо, анын сөздөрүн олуттуу кабыл алыңыз. Баланы куттуктаңыз, анткени сүйүүнү сезүү эң сонун. Психологдор ата-энелер өспүрүм менен сүйлөшүшү керек деген. Кээде адамдар сүйүү деп таптакыр туура эмес сезимдерди санап жаңылышаарын эскертишет. Муну эч ким билбейт, учур менен жашаш керек. Эгер бул сезим өтүп кетсе, эч кимдин күнөөсү жок. Эгер көңүлүң калса, демек ошондой болушу керек болчу. Бирок мен ар дайым жаныңда болом деп түшүндүрүү зарыл. Өспүрүмгө жеке чегаралары эмне экендигин түшүндүрүңүз. Урматтоо жана өзүн өзү сыйлоо бул конструктивдүү диалог куруу. Жүйөсү бар жана жок чыр салуу менен сезимдерди көргөзүү туура эмес. Балдарыңызга сезимге эки тараптуу болуш мүмкүн экенин жеткириңиз. Өспүрүм бул нормалдуу көрүнүш экенин билүү зарыл. Мамиледе баары жакшы болушу керек экенин айтыңыз. Эгерде мамиледе бала өзүн жаман сезсе, бул анда туура эмес көрүнүш. Эң негизгиси баланын сезимдерин баалабай койбоңуз. Алдыда андайдын далайын табасың деп айтуунун өзү туура эмес. Ата-эненин негизги колдоосу баласынын сүйүп калгандыгын кабыл алуусу. Баланын мамилеси кандайча өнүгүп жатканына кызыгыңыз. Бул эки тараптуу же жокпу? Өспүрүм куракта ата-эне баласы менен сексуалдык тарбия жөнүндө сүйлөшүшү керек. Ал бала кантип жасалаарын түшүнүшү зарыл. Өспүрүмдөр кош бойлуулук мүмкүн экенин, бирок өспүрүмдүн бала көтөрүп, төрөө үчүн организми даяр эмес экенин билиши абзел. Аларга физикалык, моралдык жана финансылык жактан жетиле электигин түшүндүрүү маанилүү. Балаңызга өнөктөш үчүн каалабаган нерсени жасабашы керектигин түшүндүрүңүз. Эгер мисалы бала кызга жыныстык катнашты сунуштап сүйүү экенин айтса, бул манипуляция. Эгер макул болбосоң, анда сен мени сүйбөйсүң десе, демек бул сүйүү эмес. Эгер сиз балаңыз менен ишенимдүү мамиле түзбөсөңүз, бирок балага бир нерсе болуп жаткандыгын байкасаңыз, психолог менен байланышуу туура чечим. Кээде өспүрүм ата-энесинен корккондуктан же ишенбегендиктен эмес, ашыкча тынчсыздануу жараткысы келбегендиктен ата-энесине айтпай коюшу мүмкүн. Мындай кырдаалда адиске кайрылганыңыз туура болот.